Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ташматов. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгүн аймагынан атайын чыгарылыш. Аймактан жекшемби күнү Индия атайын макамын алып салгандан бери байланыш үзгүлтүккө учурап, обочолонуп турат. Өзгөчө арак. Чернобыльда ташталган аймакта өскөн кошулмалардан жасалган биринчи ич үйгө жарамдуу продукция. Күндүн нуру унааңызды кубаттай алабы? Күндөн кубат алуучу унаа жана башка технология жаңылыктары бул жумадагы клик берүүбүздө. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагы бүгүнкү күнгө чейин катуу көзөмөл астында обочолонуп турат. Калктын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөндүгүнө карабай, тургундарга жума намазга барууга жол берилген жок. Дүйшөмбү күнү Индия өкмөтү аймактан атайын макамын алып салгандан кийин талаштуу жерге коменданттык саат киргизилип, көчөлөрдө миңдеген аскерлер жүрөт. Кашмир чепке айланды. 10 миңдеген аскерлер көчөдө күзөттө турат. Полициянын унаасы көчөлөрдү кыдырып, коменданттык саат киргизилгенин эскертүүдө. Индияга каршылык көрсөткөнү чыккан жаштар таркатылууда. Көчөлөрдө атайын өткөрмө бекеттер орнотулган. Бизден документтерди жана коменданттык саат учурунда көчөдө жүрүүгө уруксат берген кагаздарды сурашты. Аларды ынандырууга оңой болгон жок, бирок бизди өткөрүштү. Коопсуздугуна тынчсызданган тургундар журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тартып жатышты. Биз полициядан алыс, Кашмирдин эң чоң шаары Сринагардын эски бөлүгүнө бардык. Бир бөлмөлүү үйдө карыялар менен сүйлөшүп калдык. Телефон байланыштары үзүлгөндүктөн алар маалыматты телевизордогу жаңылыктар аркылуу алып жаткан экен. Моди өзүнө керектүү чечим кабыл алды. Бизди өлүмгө түрттү деп Аша Хаким ыйлап жиберди. Индия өзүнө ыңгайлуу кадамга барды. Бул чечим бизге жарабайт. Бизди куугунтуктап жатышат. Бизди талкалашты, дейт Абдур Хаким. Карыялардын уулу Мухаммед Ашраф маекке кошулуп, каяктагы эркиндик, бул жер түрмөдөн дагы жаман деген оюн айтты. Сринагардын эски бөлүгүндө тургундар бизден маалымат сурап жатышты, ызаланып турганын билдиришти. Күгүм кирип жатканда аскерлер көчөлөрдү бошото баштады. Айрым тургундар коопсуздук кызматкерлери көздөй таш ыргытканын көрдүк. Коменданттык саат алынганда эмне болот деген суроо көптөрдү тынчсыздандырууда. Бейшемби күнү Моди түз эфир аркылуу кайрылуу жасап, Кашмир боюнча чечими туура болгонун билдирди. Индиянын айрым аймактарында Кашмирдин автономиясын алып салуу жылуу кабар болду. Бирок Сринагар шаарынын тургундары Индиянын демократиясына ишенбей калганын айтышууда. Бириккен Улуттар уюмунун окумуштуулары эт жана сүт азыктарын көп өндүрүү глобалдык жылууланууну күчөтүп жатканын эскертүүдө. Климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттер тобунун билдиришинче, аталган азык-түлүктөрдү ашыкча колдонуу жер астындагы топурактан көмүртек бөлүп чыгарып, атмосферанын ысышына алып келүүдө. Бирок окумуштуулар вегетариан болууга же этти азыраак жегенге чакырууну токтотушту. Бул алып пейзажы бир убакта токой болчу. Дарактар атмосферадагы көмүр кычкыл газын жутуп, климатты жөнгө салып турчу. Андан кийин адамдар дарактарды кыйып, жерди дыйканчылыкка пайдаланышкан. Бирок мал жандык метанге киргендиктен атмосфераны катуу ысытууда. Мындай мал жандыкты жаюудан улам топурактан белок чыгышы мүмкүн. Жана айлана чөйрөгө айрым пайдасы бар. Бирок парник газдардын чыгышы зыян бойдон кала берет. Альптагы жыйынга келген окумуштуулар климатты сактоо үчүн баарыбыз тең вегетариан болушубуз керек деп айткан жери жок. Алар биз этти жана сүт продуктыларын жегенди азайтып, көбүрөөк жер жемишке өтүүнү сунуштоодо. Дебаттар жөнөкөй болбоду. Анткени жер көп багытта жана өтө татаал ыкма менен иштеттик. Эксперттердин арасында мындай сунуштар болду. Био күйүүчү майын алуу үчүн электр энергиясын алуучу бак дарактардын аянты кыскарууда. Бул дүйнөдө азык-түлүк жаңжалын алып барышы мүмкүн. Токойлорду кыюу боюнча климаттын ысышынан бизди сактаган дарактарды коргоо үчүн көп жумуштар аткарылышы керек. Чөлгө айландыруу боюнча мал жандыкты ашыкча жайуу аркылуу топуракты деградациялабай, адамдарга азык-түлүк табуу жолдору изделүүдө. Эми маселе адам баласынын тамактануусуна келди. Батышта биз этти жана сүт азыктарын көп колдонобуз.
Ал ден соолугубузга, климатка зыян. Мындан сырткары сууга жана жерди деградациялоого өз таасирин тийгизет. Ошондуктан батышта этти жана сүт азыктарын азайтып, климатка жана саламаттыгыбызга чоң пайда алып келүү мүмкүн. Мындан сырткары окумуштуулар тамак ашты ыргытууну токтоткусу келишет. Анткени тамак ашты ысырап кылуу өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн жер семирткичтерди өндүрүүдө парник газдарын жаратат. Женевадагы кайрымдуулук уюму катып калган нанды алып печенье бышырышат. Муну менен жаңы печенье бышырууга ун өндүрүүдөн качышат. Жакшы кабар болду. Англиянын түндүгүндөгү бул чым көңдүү саз жаныбарлар оттосун деп кургатылган. Чым көң парник газдарын бөлүп чыгаргандыктан эми каналдарды бууп, чым көңдү кайранымдап жатышат. Окумуштууларды кабатыр кылып жаткан негизги көйгөй бул планетанын катуу ысышы. Украина жана Британиянын окумуштуулары Чернобыль атомдук электростанциясынын ташталган аймагын 10 жылдардан бери изилдеп, обочулонгон аймакта өскөн кошулмалардан арак жасап чыгарышты. 1986 жылы Чернобыльдагы окуядан бери биринчи жолу расмий түрдө ичүүгө жарамдуу продукция чыгарылды. 30 жылдан бери жашоого жараксыз деп табылган жер. Бирок Чернобыль атомдук станциясын курчап турган атайын обочолонгон аймактын чаккан бир бөлүгүндө түшүм жыйноо мезгили келди. Бул ферманы окумуштуулар эксперимент иретинде курган. Алар өсүмдүктөрдү өстүрүп, бул жерди кайрадан пайдаланууга мүмкүн болор-болбосун изилдеп жатышат. Чернобыльда өскөн абдан соонун буудайдын дандары мындай түшүм чогулганы бул жерди кайра жарактуу кылуу мүмкүн экендигинен кабар берет. Радиоактивдүү эмес, таза продукция өндүрүү мүмкүн болот. Натыйжада мына моундай продукция өндүрүлдү. Биздин идеябыз муну дистирлеп таза артезиан арагын чыгаруу болгон. Бул жашоого такыр эле жараксыз деп табылган аймакта өстүрүлгөн биринчи продукция болууда. Бөтөлкөнү колумда кармап абдан толкунданып жатам. Себеби мындай бөтөлкөдөн бирөө гана бар. Бул ичүүгө жарамдуу радиоактивдүү эмес таза арак. Кылдат текшердик. Биз муну дүйнөдөгү эң мыкты делген лабораторияларда текшерттик. Анын түзүлүшүндө эч кандай Чернобыльдын радиоактивдүү элементтери табылган жок. Бул арак балким элдин баарына жеткиликтүү болбостур. Бирок бул арактын уникалдуу жагы бар экендиги анык. Жараксыз деп табылган аймактын сыртында жашаган коомчулук дале катуу көзөмөлдүн алдында жашайт. Бул жерде айыл чарбачылык жүргүзүүгө тыюу салынган. Жакынкы аралыкта айрым чектөөлөр алынып салынат деген үмүт бар. Бирок арактан түшкөн киреше атомдук кырсыктан жабыркаган аймактын экономикасын өнүктүрүүгө жумшалат. Атомик аттуу арактын массалык түрдө өндүрүлүшү башталганча, биз өзгөчө бөтөлкөдөгү арактын даамын бир аз гана татып көрдүк. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдын телекоммуникация гиганты саналган Huawei смартфондору үчүн оперативдүү система чыгарды. Системанын алгачкы версиясы Harmony OS деп аталып, ал келерки жылы иштей баштайт. Каражат жаңы Honor смартфонуна колдонулат. Мындай жылыш Huawei'дин рынокто күчтүү бойдон калышына өтө керектүү. Анткени AQShnын соода чектөөлөрүнө ылайык Кытай технология компаниялары Android программаларын колдоно албай калышы мүмкүн. Тайвандын түндүгүнө жана Жапониянын аралдарына саатына 200 км болгон катуу шамал жана нөшөрлөгөн жамгыр келгенден кийин Кытай чыгыш чегине карай кубаттуу тайфун жакындап келе жатат деп эскертүү берди. Лекима тайфуну ишемби күнү Кытайдын Чжэцзянь провинциясына жетет деп болжонууда. Шанхайда жээктерге жакын жашаган тургундарга көчүүгө даяр тургула деген эскертүү берилди. Гонконгтун аба майданында жүздөгөн демонстранттар митинг өткөрүп жатышат. Алар бул дем алыш күндөрү демонстрация өткөрүүнү баштоодо. Кара түстө кийинген активисттер эл аралык коноктордун көзүнө байкалуу үчүн күтүү залында баннерлерди кармап турушат. Бир канча аптадан бери уланып жаткан нааразылык акциялары талаш жараткан экстрадициялоо мыйзамынан башталган. Бирок кийин ал ырбап отуруп демократияны жактаган жүрүшкө айланган.
Жаңы Зеландиянын полициясы баасы 2 миллион доллар турган баңгизат бул аптада кантип жээкке агып келгенин аныктады. Полицейлер баңгизат Австралиядан деңиз аркылуу 2000 километрдей аралыкты басып өткөн деп болжошууда. Баңгизатты ташып келе жаткан кеме деңизде чек ара кызматкерлерине кезигип калган соң баңгизатты сатууга сууга таштап жиберишкен деп болжонууда. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Аны аэропортто ондогон жактоочулары тосуп алды. 2017-жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун баш катаандашы болгон Бабанов Орусияга чыгып кетип, саясаттан кеткенин билдирген. Ага шайлоо үгүтүндө улут аралык кастыкты козуткан, кийин конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырган деген айыптар тагылган. Бабанов айыптарды четке кагууда. Күн батареясынан кубат алган унаа жана кадабалчу куйрук. Баары бул аптадагы технология жаңылыктары тууралуу аптанын крик берүүсүндө. Унааңызды күн нуру менен толтурууга кандай карайсыз? Голландиялык компания чыгарган Lightyear One унаасына $160,000 төлөсөңүз, анда 2 жылдан кийин аталган унаа сиздики болуп калышы мүмкүн. Hyundai сыяктуу компанияларда күндөн кубат алуучу унааларды чыгаруу боюнча жарышууда. Жаан-чачын болбой турса экен. Эгер акылдуу жабдыгыңыз сиздин сурооңуздан башка да сөздөрүңүздү тыңшап жаткан болсо, эмне болот? Евробиримдик Amazon жана Alexa жардамчы жабдыгы жаздырган кардарлардын үндөрү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Компания үндүн чыныгы экенин аныктоону жакшыртуу үчүн рецензенттер сиздин телефонго сүйлөшкөнүңүздү угушу мүмкүн деп айтат. Google Евробиримдиктин ичиндеги жардамчы каражаттар аркылуу жазылган аудиону текшерүүнү токтотту. Куйругум болсо жакшы болмок дегендер үчүн Жапониядагы Кейо университетинин окумуштуулары механикалык куйрук ойлоп табышты. Деңиз атынын куйругундай жасалган куйрук дененин көлөмүнө салыштырмалуу чоң күчтү башкарууга арналган. Ал тең салмакты сактоого, жогоруга чыгууга, буюмдарды ташууга жана чоң көрүнүүгө жардам берет. Чоңураак, эң чоң. Samsung эң чоң Galaxy Note телефонун чыгарды. Ал телефон 2 күндө келет экен. Чоң телефондун экраны болсо 17,2 сантиметрге жетет. Samsung'тун билдиришинче, камера трюктары жана толукталган реалдуулуктан сырткары ага суроо талаптын көбөйүшүнө себеп болгон стилус функциясы да кошулган. Анын жардамы менен кол жазманы текстке өзгөртсө болот. Бул нерсе кол жазмасы өзүнө жакпагандар үчүн жакшы каражат. Футбол бүгүн түнү Премьер-лиганын жаңы сезону башталат жана англис трансфер терезеси эми расмий түрдө жабылды. Арсеналдын Селтик клубунан сол капталдагы коргоочу Киран Тирнини сатып алып жана Алекс Ивобини Эвертонго эң чоң суммага өткөрүп берип, ири келишимдер түзүлдү. Тоттенхэм Фулхэмден Райан Сессеньонду өткөрүп алса, аргентиналык борборду коргоочу Джованни Ло Челсону Испаниянын Реал Бетис клубунан карызга келди. Ал эми 8 жыл Вест Хэмде ойногон чабуулчу Энди Каррол Ньюкасл Юнайтедке кайтып келди. Теннис. Торонтодогу Роджерс кубогунун чейрек финалында Наоми Осака Серена Уильямс менен беттешет. Бул алардын 2018-жылкы Уильямстын талаш жараткан АКШ ачык турнириндеги жеңишинен кийинки биринчи беттеши. Анда теннисчи калыс менен тартышка кеткен. Ал эми Монтреалда эркектер арасында мелдеште Рафаэль Надаль жаанга карабай аргентиналык Гвидо Пельяны катар сетте утуп, Роджерс кубогундагы титулун коргоп калууга умтулуп жатат. Надаль бүгүн түнү чейрек финалда италиялык Фабио Фонини менен ойнойт. Киринүү үчүн жагымдуу учур. Чикаго дарыясында миңдеген сары желим өрдөктөрдү көрүү өзгөчө көрүнүш болду. Жыл сайын өтчү Даки дерби жарышында 60 миңден ашуун желим өрдөктөр сууга коё берилди. Оюнчуктар тобу финиш сызыгына келишин адамдар сүрөп турушту. Ар бир өрдөктү демөөрчүлөр сатып алат жана андан түшкөн каражат атайын Олимпиадага өткөрүлүп берилет. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Нияз Ташматов болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Амандыкта калыңыздар.